Түз эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Ордо калаага газ менен иштеген 60 жаңы автобус алынып келинди. Аталган коомдук транспорттар бир аптанын ичинде жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Бул Бишкек шаарынын күнүнө карата жасалган аракет. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн автобустардын абалын текшерип, кала башчысы Азиз Суракматов жана айдоочулар менен маектешти. Ошондой эле мамлекет башчы электрондук билет системасын киргизүү процессин ылдамдатууну тапшырды. Ал келечекте кирешени жогорулатат жана борбордук автопаркта экологиялык жактан таза транспорттардын санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Первый тендер провели, 60 автобусов, как вы видите, приехало в город Бишкек. Биз биринчи тендерди өткөрдүк, өзүңүздөр көргөндөй 60 автобус келди. Бир аптанын ичинде алар каттамга чыга башташат. Газ менен болгону биринчи кезекте экологияга зыяны тийбейт, ошондой эле үнөмдүү. Сиздер билесиздер, дизелдик отунга болгон баа 40 сомдон тегереги. Ал эми газ 19 сом турат. Алгач үнөмдүү жана бюджетти туура пайдалануу десек болот. Бул автобустар абдан ыңгайлуу. Биз муну дагы жыл сайын көбөйтүп туралы деп жатабыз. Өткөн жыл өлкөнүн экономикасы үчүн кыйла сыноо мезгили болду. Түзүлгөн кырдаалды туура баамдап, оң жыйынтык чыгардык. Өкмөт мына ушундай өтө оор шартта иштегенине карабастан экономикалык өсүштү камсыз кыла алды. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңеште өкмөттүн 2018 жылдагы иши жөнүндө отчетту угулуп жатканда билдирди. Өкмөт башчы башкы милдет макроэкономикалык көрсөткүчтү камсыз кылып, калк турмушун жакшыртуу, анын мамлекеттик бийликке карата ишенимин бекемдөө болуп санала турганын баса белгиледи. 2018 жылы экономикалык өсүш болжолдуу көрсөткүчтөн 0,7% ашты. Жыл жыйынтыгы боюнча ички дүң өнүмдүн көлөмү 557,1 миллиард сомго жетип, иш жүзүндөгү өсүү 103%дан ашыкты түздү. Ал эми кумту өргенин эске албаганда иш жүзүндөгү өсүш 103,5% болду деди ал. Макроэкономикалык өсүш 3,5% деңгээлинде болуп, Кыргызстан ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин арасында идөө боюнча Армениядан жана Казакстандан кийинки 3-чү орунга чыккан. Жыйынга депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери катышты. Макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, социалдык милдеттерди өз убагында аткаруу, башкысы тынымсыз иштеп, белгиленген чаралардын баарын аткаруу өкмөттүн башкы максаты болду. Урматтуу депутаттар, өкмөттүн отчетунун ушул форматын Жогорку кеңеш 2013 жылы бекитип, кийинки 3 жылдан бери гана ушул форматта интегралдык көрсөткүчтөрдүн суммасынын негизинде өкмөттүн ишин баалоо жүргүзүлүп келет. Ал негизги 4 көрсөткүчтөн турат. Биринчиси өкмөттүн программаларынын аткарылышы. Экинчиси жалпы мамлекеттик программалардын ишке ашырылышы. Үчүнчү калктын ишеним индекси. Төртүнчүсү өлкөнүн эл аралык рейтингтердеги позициялары. Кызыл омпол уран кенинде ишмердүүлүктү изилдөө боюнча комиссиянын ишине эл аралык, анын ичинде эл аралык атом энергиясы боюнча агенттигинин эксперттери тартылат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жогорку кеңешинин жыйынында билдирди. Өкмөт башчы кызыл омпол уран кенинде кен издөө иштерин жүргүзүүгө лицензия берүүнүн тарыхына токтолду. Уранды чалгындап жаткан Кыргызстандагы Юразия аттуу компаниясынын таржымалы тууралуу кенен маалымат берди. Ал өз сөзүндө компаниянын Кыргызстанда катталганынан тарта лицензия берүүгө кайсы министрлер кол койгонуна чейин айтты. Компания 2004 жылы каттоодон өткөн, 2010 жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө лицензия алган. Ошондой эле кайра 11 жылы узартылган геологиялык чалгындоо деп. Ал убакта министр болуп, жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011 жылы май айында ошол кызыл омпол деп жанагы уран чыкчу жерде деп кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жолу кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. 2012 жылы ош жерге лицензионный соглашение деп кол коюп бериптир. Ал жерге Чунуев кол койгон. Узартып беришкен дагы. 2014 жылы 2015 жылга чейин узартууну Зилалиев кол коюптур. Уранга деп кол койгон.
уран экенин билишкен, уран чыгарын билишип, жанагы геология разведка болгондон таанышып чыккандан кийин, анан кийин ошол уранга деп жазылып лицензия берилген экен. Бишкекте 16 өлкөдөн чыгарылган курулуш материалдары менен бир жерде таанышууга мүмкүнчүлүк пайда болду. Дене тарбия институтунун менеджинде ири курулуш көргөзмөсү ачылды. Анда 120 заводдон чыгарылган энергетика жана коопсуздукка тиешелүү техникалар коюлду. Иш-чаранын алкагында семинарларга катышууга, маанилүү көйгөйлөрдү талкуулоого, тажрыйба алмашуу жана өнөктөш табууга болот. Саамалык 17-чи жолу уюштурулууда. Катышуучулардын саны өткөн жылы 80 болсо, бул жолу көрсөткүч 15%га өсүп, жылдан жылга чет элдик катышуучулар көбөйүүдө. Курулушта дагы, жол чарбасында дагы, энергетикада дагы биз жаңы технологияларга муктажбыз. Мен ойлойм, бул жерде нечен деген контракттар түзүлөт. Ошол технологиялар, жабдуулар, жаңы материалдар Кыргызстанга келет. Ошонун негизинде биздин курулуш тармагы алдыга өсөт деген ишенич бар. Башка кабарлардан Октябрь райондук сотунун судьясына карата сотко чейинки тергөө башталганын башкы прокуратурадан билдиришти. Маалымат кызматтын айтымында судья 2018 жылдын аралыгында административдик иштерди кароодо бир катар мыйзамсыз иштерге барган деп айыпталууда. Сот караган иштин беренесинде мас абалында унаа айдаган жаранды административдик жоопкерчиликке тартуу белгиленген. Судьянын ишине байланыштуу чогултулган материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, ишти тергөө УКМКга жүктөлдү. УКМК тарабынан издөөдө жүргөн кыргыз жараны кармалды. Ал 2016 жылы эл аралык террорчулук топко кирип, Сирия аймагындагы диверсиялык даярдыктан өтүп, согуш аракеттерине катышып келгени аныкталды. Кармалган жаран Борбордук Азия өлкөлөрүнө куралдуу жихад жүргүзүү максатында Сирия аймагынан келген. Бул факт боюнча УКМК башкы тергөө башкармалыгы кылмыш жаза кодексинин 243 беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүп жатат. Кармалган адам тергөө камак жайына киргизилди. Комплекстүү ыкчам тергөө жана издөө иштери жүрүп жатат. Жалал Абад облусунда эгин талааларын чегирткелер каптады. Жергиликтүү адистердин айтымында жалпы 11 000 гектар жердеги эгиндерди чегиртке каптап, жараксыз абалга келтирилген. Андан негизинен облустагы Аксы жана Нокен райондорунун эгин аянттары көп жабыркаганын Айыл чарба министрлиги билдирди. Учурда бул аймакта өсүмдүктөрдү коргоо, химиялык зыянгечтерди чачып, чегирткелерден арылууга атайын түзүлгөн топ бүт күч аракеттерин жумшоодо. Мындан сырткары күн сайын атайын техникалар менен 200-дөн 400 гектарга дейри эгин талааларына дары каражаттары чачылууда. Бүгүнкү күнгө чейин 6900 гектар жер чегирткеге каршы залалсыздандырылды. Ага карабай учурда чегирткеден эгин талааларын сактоо жумуштары улантылууда. Бүгүн аймактарда эмдөө жумалыгы башталды. Анын алкагында Ош шаарында ар бир поликлиникаларда кандайдыр бир себеп менен эмделбей калган балдардын баары чакырылып, өздөрү жашаган аймактардагы эмканалардан эмдөөдөн өткөрүлүп жатат. Калаанын номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда эмдөө жумалыгынын расмий ачылышы уюштурулуп, ата-энелерге эмдөөнүн пайдалуу жактары тууралуу адистер түшүндүрмө беришти. Шал, кызамык, гепатит өңдүү жугуштуу оорулардын алдын алуу максатында жыл сайын ушул убакта эмдөө жумалыгы өтүп келет. Мындан улам дарыгерлер ата-энелерге убагында эмдөө ала албай калган балдарды 30 апрелге чейин эмдетүүгө шарттар түзүлдү. Бизде абдан көп оорулардын алдын алуу үчүн профилактикалык эмдөөлөр жүргүзүлүп келет. Бунда биздин мамлекеттик эмдөө календары бар. Ал атайын биздин саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилген. Ошол календар боюнча балдардын эмдөөсү биринчи 2 айынан башталат. Ошо 2 айынан албай калдыбы, 5 айында албай калдыбы, 1 жашында албай калдыбы, анан ошолорду чакырып, кайрадан эмдөө жүргүзөбүз. Ар бир бала, ар бир жаран сөзсүз эмдөөлөрдү алышы шарт. Кыргызстандын мыкты туристтик слоганы аныкталды. Конкурстун жыйынтыгы менен Улуттук университеттин юридика факультетинде 4-чү курсунун студенти Ажар Сатыбалдиеванын «Кыргызстан бесконечно уникален» деген слоганы мыкты деп табылып, $5000 байгени алды. Калыстарда аталган слоганда башка мамлекеттерде жок нерселер Кыргызстанда бар деген чакырык ташталып жатканын белгилешкен. Ошондой эле Кыргызстандагы экологиялык туризмдин маанисин жакшы чагылдырып берген үчүн
Пенсионер Людмила Калычеванын «Кыргызстан 7 чудес природы» аттуу слоганына кошумча байге берилген. Ал эми Кыргызстандагы эс алууну орус тилдүү калк арасында таасирдүү жарнамалоо үчүн Нина Орлованын «Кыргызстан отдых на высоте» аттуу слоганы мыкты деп табылып, авторга $1000 сыйлык берилди. Андан сырткары слогандары кыска тизмеге кирген үчүн авторга 20 000 сомдон ыйгарылды. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына ылайык конкурска жалпысынан 6428 слоган келип түшкөн. Комиссияда абдан көп эксперттер болду. Көбүнчөсү ушу батыштын эксперттер, анткени биз англис тилинде өтө маанилүү эле. Англис тилинде бул лозунг кантип аталат. Анан көбүнчөсү ушу башка чет өлкөлүк туристтер үчүн түшүнүктүү болуш үчүн алардын көз карашы менен кандай болот бул лозунг. Көбүнчө ошол дүйнө жүзүндөгү эксперттер киргиздик, анан биздин туристтик сектордогу эксперттер киргизгенбиз. Жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы соңуна чыкты. Ал эми кечки толукталган чыгарылыш 20:30 орун алат. Аман туруңуздар.